Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн сиздер менен биз азыркы шартка байланыштуу окуучулардын үйдө сабак даярдануусуну уюштуруу, ага шарт түзүү, аны көзөмөлдөө, алардын жакшы үй бүлөдө олтуруп телевизордон аралыкта мугалимдер өткөн сабакты алып өздөштүрүүсүнө көз салып уюштуруусу жөнүндө биринчи баарлашуу сабагыны аңгемени баштайбыз. Урматтуу ата-энелер, мына азыркы учурда илгери балдарыңыздардын билим алуусу мектепке келип мугалимдердин, тарбиячылардын көзөмөлүндө болгон болсо, азыр өзүңүздөр билгендей мугалимдер аралыктан сабак берип, телевизордон сабак берилип, алардын ошол берилген сабакты алуусу, өздөштүрүүсү сиздердин көз алдыңыздарда, сиздердин байкооңуздарда болуп калды. Бул албетте Кудай кааласа мына карантин ачылып, ден соолук элибиздики жакшы болуп, баары жакшы болуп ачылып кетет. Ошого чейин мына ушул шартта иштөөдүн кээ бир өзгөчө учурларга көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Алгач мына сиздерден сураныч, балдар ушул азыркы жагдайда үй бүлөдө олтуруп артыкча сыгылып, психологиялык абалы татаалданып, кыйналып калбастыгы үчүн биринчи кезекте үй бүлөдө жакшы моралдык, психологиялык климат түзүп, жайдары жылуу, мээримдүү, түз түшүнүктүү, камкор мамилени орнотууга көңүл бурсак. Экинчиси, мына бул шартта илгери биз эне мектебин өткөн болсок, азыр шартка байланыштуу үй бүлө мектеби болууга туура келип атат. Ошол үчүн үй бүлөбүздө билим берүү, тарбия берүүгө бир кыйла олуттуу көңүл буруу сиздердин колуңуздарда. Ошол үчүн мугалимдерге, жалпы эле педагогикалык жамаатка чоң бир жардам берип, кол кабыш кыласыздар деген ойдобуз. Анткени балдарыңыздар азыр биздин көз алдыбыздан, биздин көзөмөлүбүздөн алыста, сиздердин алдыңыздарда болуп жатат. Биринчиси, демек, сүйлөштүк, жакшы моралдык, психологиялык климат орнотуу болсо, экинчиси балдардын үй бүлөдө жакшы билимди алышы үчүн бир шарт түзүү. Ал шартты 9 түргө бөлүп, мына азыр сиздердин назарыңыздарга сунуштаймын, аларга сиздер көңүл бурсаңыздар. Биринчиден, ар бир окуучуда үй бүлөдө өзүнчө сабак даярдоого бөлмө бөлүп түзүлсө жакшы болот. Экинчиден, ал бөлмөдө сабак даярдоого зарыл шарттарды түзүп, ата-энелер окуучулардын көңүлүн ошого бурса. Үчүнчүдөн, бөлмөнүн санитардык гигиеналык абалы, тазалыгы, жарыктыгы жетиштүү болуп, ыңгайлуу болуп, абасы таза болуп турулса. Төртүнчү, бөлмөдө стол, стул, китеп, текче, шкаф, зарыл эмеректердин толук болуусу. Бешинчи, окуу китептеринин толук болуусу. Алтынчы, энциклопедия жана башка кошумча адабияттар болсо. Жетинчи, мынауга өзгөчө дагы көңүл буруңуздар. Азыр балдардын күндөлүк режимини түзүп коюп, ошону илип коюу, андан кийин сабактардын жадыбалы, расписание, телевизордон берилүүчү сабактардын кошумча мектеп, гимназиядан түзүлүп сиздерге жөнөтүлгөн жадыбалдар ошо сабак даярдоочу бөлмөгө илинип коюлса, анын аткарылышыны сиздер көңүл бурсаңыздар. Андан кийинкиси, ошол албетте азыркы күндө телевизорыңыздар иштеп,
жанагы илим билим каналыдан, 5 каналдан, жана башка ошо ай билим жана башка ушу теле сабактар берилүүчү каналдардан алуу тартып ошолор иштөөсүнө көңүл буруп, ушуну түзөтүп, шартты түзүп берсеңиздер. Өкүнүчтүүсү, кээ бир үй бүлөлөрдө телевизор жок, же тартпайт, же албайт деген болушу мүмкүн. Албетте мындайлар өтө аз, бирок аз болсо дагы азыркы шартка байланыштуу ошо телевизорду алдырып, андан кийин жок болсо тиешелүү жактарга кайрылып, ушуну толуктап балдарга түзүп берсек. Азыр бул өтө архиважный маселе болуп турат. Андан кийинкиси, ошо сабак даярдачу бөлмөдө балдарда бир стол үстүндө туруучу лампа, жакшы бир жагдайдын мындан башка дагы керектүү шарттары түзүлсө. Мен сиздерди ушул шартты түзүү менен биргеликте, эми бул материалдык жагы болсо, мына моралдык, психологиялык жагыга бир көңүл бурсаңыздар дейм. Ал мынамда турат. Урматтуу ата-энелер, балдар жакшы азыр телевизордон, мугалимдерден берилген сабакты аралыктан алышы үчүн сиздердин ошого атайын көңүл бөлүп, кызыгып турууңуздардын мааниси чоң. Анткени балдар ата-эненин мамилесине жараша китепке, окууга, билимге мамиле кылат. Ошол үчүн анча-мынча жумушуңуздар болсо, ошо жумуштарды сабактар бүткөндөн кийин, түштөн кийинкиге калдырып, азыр сен окуштасың, сен сабагыңа жакшылап кулак сал десеңиздер жакшы болот. Эң алгач саат 9-да ошо теле берүү сабактар башталганда бардыгы зарыл шартыны түзүп, керек буюмдарыны алып, мектепке баргандай сабакта олтуруп калуусу керек. Чындап көрсөңүздөр, эгер азыр чындыгында балдарга окуу процесси кетип атат. Бул деген сөз күндө саат 9-дан баштап, 8:30-9-дан баштап 1-2 чейин балдар мектепте болгондой эле окуу жараяныда, процессиде. Ошону эске алсаңыздар дагы балдардын көңүлүнү ошого буруп, сиздер ошого колдоп, кубаттап, көңүл бөлүп, кызыгып турсаңыздар, балдардын жакшы билим алуусуга шарт түзгөн болосуздар. Мына ушул жерде биринчи бөлүктү токтотолу. Сиздер өзүңүздөр ушу боюнча дагы оюңуздарды айтасыздар. Рахмат.